Кандайсыз эне, жакшысызбы? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Россияда Екатеринбург деген шаарда бир Зубаш деген келиниңиз бар беле? Ошо келиниңиз бизге сизге бизден суранып, сизге бир өзүнүн бир куттуктоосун билдирейин деп бир өтө көп подаркаларын да берип жиберди эле да. Ошону алып келгени, сизге жеткизгени келдим. Бул мен менен программасы, Алпарысы менен Өмүрзак Азимкулов. Рахмат. Мына ушинтип сиздердин үйүңүздөргө жетип келдик. Ушу сиздердин баягы сүйүнүчүңүздөргө ортоктошуп болуу максатында мынакей. Келиниңиз менен сүйлөшүп коюңуз. Рахмат. Мына. Ассаламу алейкум, мама. Валейкум ассалам, садак болоюн. Кандайсыңбы? Жакшы. Мама, кечирип коюң, апамдар келет деп алдаганга туура келди, ушинтип алдаш керек экен. Кечирип коюң, ошол мен сизге сюрприз жасайын дедим эле. Биргилеге. Кабыл алыңыздар. Рахмат. Мама, оорубаң. Денсаулыкта чын болуң. Көңүлүңүз кандай? Көтөрүлбөдү? Жакшы, мен аябай сүйүнүп атам, жакшы. Рахмат. Мен аябай сүйүнүп атам, кызым. Бул кызыңызбы же келиниңизби? Менин келиним, бирок кызымдай эле болуп калды. Муну сүйлөгөн сайын кызымдай эле кабыл алам. Ушул мен апаман да мурун кайненеми куттуктайм деп, мына ошентип өзү сөз берип, мына куттуктап атат да. Рахмат, садак болоюн. Рахмат, ыраазымын. Азыр эми ушул келиниңиздин көзүнчө подаркаларды алып келсем. Кадырыңды кече түшүнүбөй, кечир апа канча кыйнады. Алтын апам меримин төккөн, таңкы чолпон жылдыздай жана. Талимиң зор, ыйманды өскөн, эки дүйнө. Энеге бергиле ушул жерденчи, мына келиниңдин көзүнчө. Оптор, садак болоюн. Рахмат, кызым, кабыл алдым. Кудайга шүгүр, Алла. Мына караңчы, бейиши менин элем деп жазып, ушул Зубаш деген келиниңиз. Рахмат. Мына өзүнүн менин апамандагы улуу адам деп туруп, сизди мына ушинтип сыйлады да, мына караңчы. Рахмат. Аксакалга аракет, аксакалга да подаркасы бар эле. Аксакал чакырып келе. Чык, тез келсин. Урматтуу Зубаш айым, мынакей сиздин берген белектериңизди Кабыл алдым, садак болоюн. кабыл алып атабыз. Мына бир сыйра көрүп коюңуз, мына кайненеңиз менен кошо. Мен ушул кайынжуртум менен сыймыктанам. Мени жөө бастырган жок, терең ырайчылык, мама. Балдарымды карадыңыз. Мен бала бакпадым, азыр коркуп атам. Мен бала эми болочокто дагы 3-чү балам төрөсөм кантип болот? Садак болоюн, кыйлабагы жалат болбо. Кыйлаба. Кыйлаба. Келейсің? Садак болоюн. Боптур, жалат болбо. Рахмат, айттым го мен сага. Мен ошол устадагы бакпадым. Ошол кайынжуртума ыраазычылык билдирейин деп 1 айдан бери даярданып. Рахмат, боптур. Мамам дагы ичимдай бала бактым десем болот да, эркек келин болдум. Ушинтип барып эле конок болуп эле кайра бул жакка кайтам. Рахмат, кызым, рахмат. Майлы. Чечтим, мама. Боптур, рахмат, садак болоюн. Миң марта ыраазымын, кызым. Рахмат. Кызым болгондо эле ушунча кылмакта. Россиянын Екатеринбург шаарынан ушундай бир Зубаш деген келиниңизден ушундай куттуктоону күттүңүз беле? Жок, мен мындай күткөн деле эмесмин. Кыздарым зорго иштеп жүрсө деп, бирок аябай сүйүнүп атам азыр. Башкача толкулданып атам. Бул өзүңүз ушул жашка келип ушундай бир куттуктоонун кабыл алдыңыз беле буга чейин дагы? Буга чейин алгам, мен кичинекей балам ошо бейишим апам деп ушу кичине жөнөкөй неме кылчу, бирок мындайларды такыр эле неме кыла элекмин, бирок биринчи жолу мына ушу гүл болсо дагы ушунча кубанып атам. Ушунчалык неме кылды. Рахмат. Келиниңиз тууралуу айтып берсеңиз. Зубаш кызым, Кудайга шүгүр, 2 балалуу, күйөөсү бар, үй мөлкү бардыгы жакшы, жайында, кылган иштери да ордундуу. Өзүм Кудайга шүгүр, мына үйүм бүтсө деп жанталашып эле иштеп, кичине неме кылып атат. Муну күткөн деле эмес элек. Рахмат айтам бардыгына.
балам экөө бактылуу болуп, ушу үйү толгон бала, эшиги толгон мал болуп, келечеги кең болуп, ушу балдардын убайын көрсүн. Өздөрү дагы, келиним дагы, балам дагы балдарынан ушинтип подарка күтсүн, Кудай насип кылса. Бул канчанчы келиниңиз? Бул 3-чү келиним. 3-чү келиниңиз. Келиниңиздердин арасынан бир өзгөчө бир касиети бар болсо айтып берсеңиз, ачык эле ушул. Ачык эле ушул кызымды мен айтам дайым эле. Илгеркелиги Парманбене деп койчу эле. Ошону сен жакшы көргөн сәттүү келини сен болосуң го дечү эле келгенде эле. Бирок ошондойлугу татыктуу эле келиним. Азыр мына ушул подаркалардын кайсынысы жакты сизге, мына өзгөчө бир? Айрыкча ушу өзгөчө мына менин бейишим менен деген эң жакшы болду. Энени эле бейишке деле неме кылбай, кээ бир бала чака деле кыз деле мындай неме кыла бербейт. Бирок мен ыраазы болдум мына гүлүнө. Рахмат. Алыста болсо дагы ушинтип өзү жанымда тургандай эле болуп сүйүнүп атам. Assalamu alaikum Kırgız elim. Amansızdarбы, тынчсыздарбы, ден соолуңуздар жакшыбы? Өзгөн району Шерал айылына мен 12 жыл болду келин болгонума. Бүгүн мен балдарымдын чоң атасы, чоң анесинин урматына бир аз болсо да сюрприз көрсөткүм келди. Жылуулук тартуулаймын. Мени ушул кичинемден төрөп, эрезеге жеткирип, тарбиялаган өзүмдүн ата-энеме терең ыраазычылык. Ата-апа, оорубаңыздар, өмүрүңүздөр узун болсун. Сиздер мени ушул үй бүлөгө аманат кылып бергениңиздерге дагы бир жолу терең ыраазычылык. Апа убагында жаштык кылганмын. Мени сиз дагы кечирип коесуз деген үмүттөмүн. Анда эмесем балдарымдын чоң атасы, чоң анесине терең ыраазычылык, таазим. Мен ушул үй бүлө менен сыймыктанамын. Азыркы учурда менин 2 балам бар, күйөөм бар, ден соолугубуз жакшы. Биз бактылуу үй бүлөлөрдөн десем болот. Ушул менин бактымды жаратып, 9 ай көтөрүп курсагына, 9 ай көтөрүп, тарбиялап, менин бактымды жараткан мамамга рахмат, атамга рахмат. Сиздер мени 12 жыл койнуңуздарга туз таттып катканыңыздарга рахмат. Убагында үй болгуча сабыр кылбай, сиздерди кыйнаган күндөрүмдү ата-мама кечирип коесуздар. 5 маал намазыңызды окуп, ушу алыста келиним аман болсо экен деп ыйлап жүрүп, 5 маал саждага башыңызды ийип, менин дуалайсыздар, дуа кыласыздар. Сиздердин батаңыздар менен бул жакта менин ден соолугум сак, иштерим жакшы, кыжалат болбоңуздар. Ата-мама, сиздерге терең ыраазычылык. Мен сиздер менен сыймыктанамын, мама. Балдарымды кичинекейинен карадыңыз. Мен ушул үйгө келин эмес, кызмын. Атам мени бир дагы жөө бастырбай, ар кыл машиналарга салып жүрдү. Мамама келсек, оор иштерди кылдырбай балдарымды карады. Мен бир убакта мындай чечимге келбедим. Мен бакыттын ширесин кеч түшүндүм. Бардыгыңыздардан кечирим сураймын. Мен ушул кайын журтум менен сыймыктанамын. Ушул учурдан пайдаланып, эң чоң кайнагамдын 31 март туулган күнү менен куттуктаймын. Ака, туулган күнүңүз менен дасторкон жайылсын кенен. Бактылуу болуңуз, албетте балдарыңыз жеңем менен. Мен мурун монтип өкүнчүлөмүн, ката ойлогон экенмин. Анда эмесе өкүнгөн күндөрүмдү бир эстеп кетейли. Кызыл гүлүм гүлдөдү, ага да көпөлөк конгон жок. Мен де студент болуп, кызыл диплом болгон жок. Апак гүлүм гүлдөдү, ага да көпөлөк конгон жок. Арман-ай, аттың-ай, эч болбосо ак көйнөк кийген тоюм болгон жок. Мен ушинтип өкүнчүлөм, кыска ойлопмун. Азыр менин дипломум болгондой, ак көйнөк кийгендей экесе бактылуумун. Мен кеч түшүндүм бакыттын сезимин.
алыста жүргөн үчүнбү, бул бакыттын даамы аябай ширин экен. Мама, мени бир ирет кечиресиз, эки ирет кечиресиз, кыз болгонго сизге даярмын. Мама, мен сизди туулган күнүңүзгө кылбадым бул белектерди. Майрамдарыңызга кылбадым бул белектерди. Сиз ар күнү бизден жакшы сөз укканга даярсыз. Жакшы сөздү ар күнү, ар убакта угушуңуз керек. Сиз ушуга татыктуусуз, мама. 7 баланы өстүрүп, тарбиялап, анында балдарын тарбиялап, бул эненин түйшүгү. Анчалык баланы тарбиялаш кыйын. Сиз бактылуу чоң энесиз. Асырайт балам деп мерим толгон жүрөк, айланып күйүнгөн эне гана ару толгон жүрөк. Сан ойлор карыткан, сана тарткан жүрөк. Жарыкшам, сиз ар бир таң, жол карап күтүп жүргөн. Алло апам, апакен, жаным дүйнөм берекен, сагынычта улуңуз ар күнү. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрдүңүздөр, байкадыңыздар, мына ушул Өзгөн районуна караштуу Шер Ала айылындагы Зейнакан эне бүгүн 62 жашка толуптур. Муну биз жогоруда айтып өттүк дагы бир жолчу. Мына биз азыр ошол эненин үйүнүн алдында турабыз. Эч качан элестеткен эмес да, биз дагы элестеткен эмеспиз. Бул биз ойлогонбуз, бул өзүнүн апасы экен деп, көрсө кайненеси экен. Азыр ушул кайненесинин өзүнүн очогуна, үй жайынын ичине кирип, кеңири маалымат берип, андан ушул келини тууралуу ой пикирлерин, сүйүнүчтөрүн ортого салып дегенде ушундай жакшы жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Мынакей Зубаш келининин ошол Екатеринбург шаарынан атайын берип жиберген саатын кайнатасына тагып атабыз. Мынакей тапшырып коелу. Кана. Болду, ошондой таба бергизем. Ушул саатты жакшылыктарга пайдаланып, Зубаш келиниңиздин атынан жакшылыкка кылып таап, убактыңыз бекер кетпесин, Рахмат. Келиним деле Кудайга шүгүр келгенден бери бардыгыбыз ата эне деп урматтап, бир туугандарын баарына урматтап, ысык нанын, чайын коюп жашына кылып эле келди. Көп жылдар биздин колубузда жашады. Эми 1-2 эле жыл болду үйлөрү бүтүп, эми кичине бүтпөгөн жерлери бар, ошолордун адил Россияда жүрөт. Кудайга шүгүр. Үлгүлүү келиндердин арасынан бири-бири менен жакшы жаман айтышпайт. Биринин ишин бири кылып, кадимкидей эле эжесиңди болуп калышты. Азыр 6 келиним болсо 6 кызым болуп, баары бири-бирине бир тууган болуп калышты. Булар да жакшы кабыл алып, жеңем дешип, алда келиндерим дешип, буларга баардыгын саламын, дуайын айтып, ушуларга ошентип отурушат. Азыр ушул сиздин келиниңиздин кутуктоосун бүтүн дүйнөдөгү, бүтүн кыргызмын деген адамдардын баары көрөт да. Ооба. Şu başka gelinlerden sizdin gelininizin ayırması emniydi? Акыл эстүү, жакшы, кыларман, бардыгын өзүнүн тапканын жакшы сарамжалдап, жакшы неме кылат. Жолдош экөө да жакшы, бактылуу эне, 2 уулу бар. Кудайга шүгүр, уулдары бири 4-класс, бири 3-класс. Жакшына чоңоюп. Эми ушул буларга бакыт тилейбиз. Бири-бири менен ынтымак жашоосу жакшы болсо болду. Кыздарым деле бардыгы эле ошондой болот деген үмүттөмүн. Келгенде эле мен бана дагы айтпадымбы, дагы эле айтканмын. Илгери 7 балаң бар, 7 келиниң болот, кайсынысы жакшы болот дегенде алып албай элек деле мен ушул кызга айтканмын. Сен болосуң жакшы ошо саттуу келин, экономист бардыгын сен башкара турган келин болуп калат окшойсуң деп койчу элем тамашалап. Анан азыр ошондой эле бардык эле.
Келиниңизди сагындыңызбы? Ой, сагынып кече ыйлап, азыр зорго басылдым. Кече ушундай ыйладым, толкунданып. Кайерин сагынасыз эми, эмнесин сагынасыз келиниңиздин? Акыл эси кылган иши бардык эле. Жакшынакай эне үйдө отурат балдарын карап. Өзүнө жетерлик акылы бар, жакшы. Кыларман баарын кылат. Тарсылдап айтпай дебей эле жасап кое берет бардык ишин өзү эле. Эми ушул ата-энелик бир рахматыңызды айтыңыз, кайненелик рахмат. Эми мен не демекмин, ушу кыздарым катары, балдарым катары бардыгын эле жакшы кабыл алам. Ошонун үчүн ушу кызыма дагы Кудайым узун өмүрдү аябасын, эселеп берсин, мындан дары уулдуу, кыздуу болушсун. Ушу салган үйлөрү ак жолтой болуп, өнүп өсүп, өздөрү менен өздөрү болсун. Азыр ыйлагым келип атат. Ошол мен келиним эмес, кызым эле болуп калды. Жакшына болуп отурат бардык нерсебиз. Урматыбыз жайында бардыгыбыз экөөбүз тең урматтап, сыйлап. Ашимова, мына ушул атайын Россиянын Екатеринбург деген шаарында жашаган, азыр убактылуу жашап иштеп жүргөн келиниңиз Зубаш деп айтты бизге. Зубаш деген келиниңиз ушул кайненеси менен кайнатасын өзгөчө бир куттуктагысы келген экен. Биздин YouTube каналыбызда Менин программам деген белгилүү каналыбыз бар. Ошол каналдан Кудай буюрса чагылдырып, ушул эки мен үчүн бул дүйнөдө эң бир ыйык деп эсептелинген адамдардын сөөгүн агартып коюн деп бир ниет кылган экен да. Рахмат. Ушул келиниңиз тууралуу бир аз айтып берсеңиз. Кандай кабыл алып атасыздар, ошо келиниңиздин куттуу болсун. Келин эмес эле бизге кыз эле болуп калган. Кызыбыз эле. Рахмат, ошого ден соолук болсун, ишине ийгилик болсун, бала чакасы менен тынч болсун. Бала чакасына балам экөө баш көз болуп жүрө берсин. Рахмат, садак болоюн Зубаш. Мен 1000 марта сага ыраазымын кызым. Мен муну такыр күткөн эмес элем. Аябай ыраазы болдум. Өмүрүмдүн аягына чейин. Кийин мындай подарка да аламбы албаймбы, ону Алла билет. Рахмат кызым. 1000 мертебе рахмат. Кызым жок деп капа болот элем, бирок мен такыр капа болбойм эми. Кызым андагы баламан дагы артык кылды. Аллага ыраазымын мен. Көп жашаң эне. Ден соолугуңуз чың болсун. Ушундай келиндердин кучагында ойноп күлүп жүрө бериңиздер. Рахмат. Жаным дүйнөм берекен, сагынычта улуңуз ар күнү. Алтын асыл апакен, аруак күйөрүм менекем ай. Апакем ай, апакем ай. Апа, сизге каалоорум узун өмүр, жашоодо бардык каалоолорду, тилектерди каалайм сизге. Биздин пешенебизге ар дайым жылмайып жүрүңүз. Ошо сизге бакыт каалайм, жаштык каалайм. Эч оорубаңыз. Атам экөөңүздөр бактылуу болуңуздар. Мен 7-чи келин болом. Анан апама келин болгонго жок, өкүнбөйм. Апам жакшы, баарыбызга бирдей тегиз. Ошо. Апам характери, апамдай тарына бербейт, урушса деле кайра эле күлүп эле, кайра эле сүйлөп эле кетет. Биз деле ошентип эле неме алып кетебиз, урушпайт деле. Кээде ката кетиргенибизде мындай кылгыла деп айтат. Кеп кеңештерин, э? Ооба. Ооба, бул чоң атам менен чоң энем. Эң чоң баласынын кыздары болобуз, неберелери. Чоң энем жакшы. Келиндерине зылдык деле кылбайт, кыйкырбайт. Анан кийин ачык айрым. Ар дайым бизге өзүнүн насаатын айтат. Андай болгула, мындай болгула деп.
бирөө силерге катты кайса жаман албай анын жакшы тарабын дагы ойлогула дейт. Анан ошо. Тарбырсыпы тагыптыр, гүлдөсөкө тагыптыр, ага чапан кийгизип, апам жакшы багыптыр. Я целую твои руки, моя родная, ты нежнее всех на свете, я точно знаю, в мире нет тебя дороже, в моем ты сердце, обними меня покрепче, хочу согреться, мама, будь всегда со мною рядом, мама, мне ведь большего не надо, мама, только не грусти, ты меня за все, мамочка, прости. Чоң ата, чоң эне, ата, апа, мен силерди жакшы көрөм, өмүрүңөр узун болсун, бактылуу болуңуздар. Чоң ата, чоң эне, ата, апа, мен силерди жакшы көрөм, өмүрүңөр узун болсун. Ар бир эне мына ушундай мындан дагы артык сүйүнүчкө, курсанчылыкка татыктуу деп ойлойбуз. Ошондуктан ар бириңиздер мына ушундай энелердин, аталардын баталарын алып турсаңыздар, эч качан жаман болбойсуздар. Сан ойлор карыткан, сана тарткан жүрөк, дүйнөмдө жарык шам, siz ар бир таң, жол карап күтүп жүргөн. Алло апам, апакен, жаным дүйнөм берекен, сагынычта улуңуз ар күнү. Алтын асыл апакен, аруак күйөрүм менекем ай, апакем ай. Ака, жеңе, силердин биринчиден ден соолугуңар болсун, чын ден соолук, узун өмүр, иштериңерге ийгилик, бактылуу карылыкты сүрүңүздөр. Ушу келиндердин чайын ичип эле, небере чебире күтүп, тойлорду кылып жүрө бергиле. Рахмат балам, ушул энелердин балдарына деген урматтоолорун өз убагында жеткирип, ушундай жакшы урмат сыйды эненикин балага, баланыкын энеге жеткирип, баардык кабарларды убагында жеткиргениң үчүн рахмат. Аз да болсо мынантип биздин көңүлүбүздү көтөрүп, ушул жакшы программа өзүңө узун өмүр, чын ден соолук каалайм балам. Ишиңе ийгилик. Кыргыздын энелерин дайыма ушинтип көтөрүсөңөр, силерге рахмат балам. Амин. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо мына ушул программаны жыйынтыктап жатып, ар бир эне мына ушундай сыйга татыктуу караңыздарчы, кандай бактылуу учурларды көрүп атасыздар. 5 мүнөттүк болсо дагы, 10 мүнөттүк болсо дагы, же 3 мүнөттүк болсо дагы мына ушундай аруу сезимдерди, жан дүйнөдөн чыккан таза сезимдерди энеңиздерге билдирсеңиздер, Кудай алдында дагы, энеңиздердин алдында дагы бир ак жана таза, анан татыктуу инсан болот элеңиздер деген бир ниетти айтып, бүгүнкү программаны жыйынтыктаймын. Кийинки энелердин бактылуу көз ирмемдерине жолукканча эсен туруңуздар.